Мектепти бүттүм. 10 жыл Өзбекстанда окугам. Анан армияга барып келдим. Анан ушу атама жардам берип чабан болдум. Анан Өзбекстандын малын эми биз ошол жакта төрөлүп, ошол жакта чоңойдук, окудук. Мал бактык. Анан баягы эл журтка келиш керек все равно. Азыр эми баягы 10 жыл ошол жакта окудум, ошол бар классташтар. Эми алар да келе албайт, мен деле барбайм. Кыйынчылык эми илгери тиги колхоз маалында күнүгө чөп салчубуз. Жем саласың, чөп саласың, аерде адыр жок. Адырга жайылбайт, эми кар түшкөндө тутуп токпойт. Чөп көтөрүп кыйналасың жок. Жем саласың. Бала мурун Өзбекстанда жүргөндө ташычу эле машина менен, азыр өзүбүз Кыргызстанда айдайт. 4 күн, 5 күн жүрөт жолдо. Ат менен. Алиги кошчу жанында тынат, малчы өлгөндө тынат дейт. Күнүгө ушу малдын артында караш керек. Бир адам постоянно. Кышында төл маалында 4 киши, 5 киши карайсың. Киреше акчага айландырганда эми баягы 5-600 миң болот, жөн эле анан жакшы болгондо андан дурус болот. Мен мисалы үчүн 6-7 тонна жем алам жылына. Альбем бериш керек, укол сайыш керек малга. 10 кап туз жегизем жылыга. 500 килограмм. Ал убакта колхоздо раис деген болгон, ферма деген болгон, зоотехник деген болгон, бүттүгү чоңу көп үстүңөн. Азыр сен койду балаңа таштап 10 күн, 20 күн Бишкекке кетесиңби, башка жака кетесиңби, каалаган жериңе барасың. Хозяин жок. Аялдардын иши ушу үйдө иш да, үйдө. Ошо мен ону казанда сүтүм турат, азыр ушуну да температурадан чыгарам. Казанга нан жаабыз. Балдар өзүм менен ошо өзүм карайм, чоңурактары кичинекейин карайт. Мага жардам берет чоңдору. Уул балдар атасына жардам берет да көбүнчө мал менен. Чоң айырмасы чоң. Дыйканчылык менен чарбачылыктын ортосунда айырмасы анчалык бар, чоң болот да. Бу чарба мал чарба болсо тиги дыйкан чарба. Жер боюнча жүрөт да, чабып иш кылып. Дыйкандарга билбейм, эки акчасы боюнча бирдей эле го. Бирдей эле. Аларда саста акча болот да. Биздикинде саста, биздикинде акча болот. Ошо ал акча жагынан бирдей эле. Армиядан барып, армиядан служба кылып келдим. Анан окуу жайына кирдим, окудум ошо Өзбекстанда. Техникумда окудум, 3 жыл сырттан окудум, диплом алдым. Жүндү планы болчу эле. Аларга эттин планы бар. Койдун саны алар деле көбөйткүз келет. Алар деле бүт текшерип, ревизия кылчу эле, легитимдер болчу эле. Бирден армачын эле. Айда. Кол кылып келет, койлор ооруза эме кылынат. Ошо жүндү албайт да, жерде жок, иштеп турган жер жок. Жүндү ошо убал, жерде ошо өрттөбөйбүз да кийин. Март апрелдерде күнөсүп калган маалда койлорду кыркып, анан кийин майларда ошо жайлоого көчөбүз. Берден уйларды жүктөп чоң жайлоого алып барышат. Койлорду жол менен айдап барышат. Биз жүк менен, машина менен барабыз. Октябрларга чейин отурабыз, күн сууганчыга чейин. Кайра күн суук болуп калганда анан айылга кайтып келебиз. Ошо көбүнчө жаан чачында жайлоого чыкканда баягы кечке малдын аркасынан жүргөнү болбосо, дыйканчылыкта жаан чачында мисалы кетмени таштап коюп үйдө болушат. Кыйынчылыгы ар ким өзүнүн баягы эмеси менен да. Мисалы биз чабандын эмеси менен, иш менен алек болуп, бизге жеңилдей эле. Эртең менен уй сааганда жардам беришет, турушуп. Ошо курут кылышат, отурушуп. Азыр кыз деген баягы эненин колунан чоңоюп калды, жумуштарымды алып, жеңил эле болуп калды менин ишим. Балдарым майда болгондо чынында жаңы жайлоого чыкканда аябай коркчу болчумун. Кийин көнүп калдым. Ошо жаңы жайлоого чыкканда ат мингенде коркчу болчумун. Анан балдарым кичинекейинде бирөөсүн алдыма алып, бирөөсүн аркама өңөрүп, белибизге байлап, ошентип чыгып жүрчүк. Оор болбосо дагы эми жумушу көбүрөөк дейм да, эркек кишилерге караганда аял кишиники.
үйдө ар дайым ошол үйдүн жумушу менен тик ал жакка өтүшкө мүмкүн болбой калды. Ошол маалда эми азыр балдарыбыздын документтери бүтүп өзбекче жазылып калган. Эгер мурункудай болгондо, мурун бул маалдай болгондо биз барып балким балдарыбыздын документтерин кыргызча кылып жаздырып мындай эме кылсак болот беле деген ойлор ошо да. Кышында атама жардам беребиз. Ошо ушул жактан мектепке каттайбыз. Ошентип жүрөбүз. Чынын айтсам, алдын ишинде эле эттейм. Атама кой кайтарган күндөрдө эле болот, жардам беребиз. Апам ылдый да иштерине байланыштуу түшкөндө ошо үйдө чоң мен болгондуктан ошо нандарды жаап, атамдарды ошентип карайм. Консерваторияга тапшырайын деп оюм бар эле. Эми жайлоодо атам дайыма койго чыгат, апам үйдө эле болот, жөн сабашат, кез кылабыз. Бул жакта кышы менен атам койго чыгат, аттарга чөп кыркып, койлорду неме кылып, карап, ошентип атама кышында бул жакта оорураак го дейм. 5 эле турабыз, туруп балдарды жылуу жаап коюп, өзүбүз чыгып уй сайбыз. Уйларды саап, колдор жарылды, колдорду эртип менен уйдун эле тарткан каймагыбыздан колдорду майлап алабыз. Отунду анча жерден барып атты эшиктерге жүктөп алып келишет отунду. Печкага от жагып отурбасак, баа чыкка майда болсо жаш балдар үшүйт. Биринчи жолу жайлоого чыгышым мен үчүн эч уйсаган эмесмин да. Келгенде жаңы учак келгенде уйсаган үйрөндүм. Биринчи кызым менен чыкканда жайлоого чыккан жаш болуп атама кыйын экен. Эртең менен уйсаганда булар уктап атканда эртең эртерээк турайын деп эрте туруп уйсайбыз. Кайра кечке маал уйлар келерде буларды уктатып, уйсайм. Чоң кызым былтыр калды эле, быйыл алып кетип атам. Ошо кичинакай баламы карайбы. Отун алып келдиң, отун алып келишет, тезек терип келдиң, каптарга тезек терип келишет. Балдардын көбү жакшы да. Бүт жардам берет энесине. Анан окуу башталса база берет бияка. Өзүбүз калабыз. Ушу 8-чи уйду сайын дегенде эле белим ооруп калды. Коңшумун чакырдым, эшикке отуруп, өзүм кыйналып, көзүмөн жаш чыгып атты. Коңшума кыйкырып чакырдым да. Анан коңшуларым, 2 коңшум бар эле жүрүп келише калды. Бардыгын ырастап, жерге айдоолорун, алиги жалаяк, бүт баары огун киленка бардыгын салып алдыма. Чатырдын бичекесине салып коюп, анан кийин киндигин кескен лезванем даярдап, түздүктүн түбүнө коюп койдум. Ушурда мерти келип калды, койун айдап корого. Баягы кой корого мээреп киргенде эле баягы бала түшүп калды, бырпаста. Түшүп калды, анан оңой эле түшүп калды. Анан кийин бир малдан кийин киндигин жанагы коңшу келин абызын бочу. Эч кесе албайт да, коркуп. Анан атасы эштен кирип келип эле кесип койду киндигин. Союз бузулгандан кийин 98-жылы бул Кыргызстанга кайра көчүп өтүп, азыр бул жерде жашап калдык. Мурда Өзбекстан жүргенде жакшы болчу. Эч уруш талаш жок. Бири-бирибиз менен бир туугандай катташып жүргөнбүз да. Азыр жол жабылып, бекини шипканы өтүшөт аз жолдо. Анан дагы бир кыйынчылыгы эми ушу карыш кыз көп жайлоодо. Андан кайтарыш керек койду. Ушу карыш кыздарды калтырбастан ушу мылтыктарды салып алып, ушу кайтарып жүрөбүз да. Эми жайлоодо аялдыкы сал оорураак, бирок жамбырларда нан жабыш керек, оокат кылыш керек, балдарын багыш керек, уйларын сагыш керек ушул. Анан эркек койду кайрып ойлоп жүрөт да. Балдар эми ушу ишке жараганын койго чыгат, анан отун терет. Мисалы биздин туулган жер ушак болгондон туулган жер ушу калды. Баргыбыз келет, бирок бара албайбыз, өтө албайбыз. Атам чоң болуп жүргөн аякта көп жыл. Анан мен койду мен кайтарып, мен чоң болуп жайлоого чыкканбыз Чаткалга. Өзбекстанда чоң болуп жүргөндө пландары ашыгы менен толуп ашып
Kolu pulanı, gün pulanlar dolup men kurultaylar kaparıp 2 marta yengil makinemen sıyladı. Uruş bazılgandan keyin anan kança yürüdük keyin uruş bazılgandan kelip de bu yaka. Bu bir kançalık konuyu kulüptü işte. Yoğulup kalbaydı. Ölüp kalbaydı. Yegip koyat, suğun koyat, karaydı. Ana kança düşün bulur, şunu alar. Bu alındı. Maldık kıyınlar. Uğrudu da var, karışkırı da var. Tünde de karaydı. Karıval hiç kup edet, karışkır kup edet. Adamın uğrudu var, ayam alat. O şeyin hak da bir etse. Yaylığa göçet, un da artat, tuz da artat. Bala çakalının aldarkanın üç başları öngörüp çıkat. Yağın saçın bolat. Altar karacıldız batkınca altaylanıp ayın bisken. Aman so yaşap yürse de var kardın yetince isken. Yetar karacıldız batkanca jet aylanıp ayın bisken. Yetili aman yürse de bacerendin yetince isken. Kızıl güllerle varım, menekemnin bağından ağımız bürelen ağrım. Kılçay kızcakka yol getti, kılçay kızcakka yol getti, kıyıla baskan amazlı şarım. Birinci koşkanımda anda jaş şırak mezgilim ele atam öldü. Ana atam ölgönde jana özünün koşoktorun үйрөнбөй калганым аябай өкүнүп, ana ошо энемдин, тууган уруктардын үйрөткөнү боюнча анан атамды коштум. Анан кийин чалым өлүп калды 47 жашында. 6 балдар жаш калды. Булардын жаш калганын да айтыш керек. Кайненем өлдү, кайнатам өлдү, жалгыз бала эле менин күйөөм. Ошолордун баардыгын кошуп, ызатын кылып узатышка туура келди, коштум. Оор болгондо ошо күйөөм өлгөндө кошкон оор болду да. Жаш өлгөн. Анан бир үйдө мынтип 6 бала менен калып отурам, бардыгы майда. Бардык жүк менин моюнумда калганайын ага ил агаска дагы кошпоско эч айла калган жок. Эң оор ушул болду. Адам дүйнөгө бир келет, анан кетет. Келгенде кубаныч менен келет, кеткенде кайгы менен кетет. Бу Аксудан Таласка, Ысык көлгө, Нарынга дагы тагдыр кошот да. Анан илгери жөө жалаң жүрүшкөн, ат минип жүрүшкөн, машине жок. Эми кызды узатканда 1 жылда көрөмбү, 5 жылда көрөмбү, көрүшөбүзбү кандай деген максат менен кызды узатканда анан кийин ошону кошо кайта узатышкан. Эми кошоктордун түрлөрү көп. Улуу кишилер өлгөндөгү башка, атага башка, энеге башка, жаштарга башка. Жаштарга айтыш аябай. Азаматтай келип таанышкан. Агала кулун байлатып айранына судая кыскан. Күз болса эле минген күрөң боз. 18 жашыма чейин Өзбекстанда чоңойдум, окудум. Анан мен чоң аталарым, өз аталарым бардыгы ошол жакта чабан болуп иштеп жүргөндүктөн алардын турмушун өтө жакындан билчүмүн. Ошондуктан ушул китепти жазууга макул болдум. 35 жыл ал кишинин өмүрүн күнгө чейин ошол кишинин тарбиясында бирге жашап чоңоюп жүрдүм. Ошол атамдын айткандары, кылган иштери, үгүт насааттары әлиге чейин эсимде сакталып калган. Ошолорду негиз кылып, ошол боюнча китепти жазууга кириштим. 1906 жылдан баштап 2000 жылдарга чейинки тарыхый окуяларды ошол атамдын өмүр баянын негизинде баяндап берүүгө аракет кылдым. Ошону менен бирге эле көчмөн турмушта болгон кыргыздын жашоосундагы үрп адаттар, каада салттар бардыгы кеңири баяндалды. Ошол сүрөттөгү жаш балдар кыздар азыр чоң ата чоң эне болушуп арабызда жашап жатышат. Жаш кезибизде телевизор деген нерсе болгон эмес, ошо апабыздын жомоктору менен чоңойгонбуз. Ошо жайлоодо эртең менен эрте койду чыгарарда тоодогу кийиктер келип койлордун арасына аралашып, койлор туз жеген аштоодон туз жеп аткан учурлар болгон. Анан албетте чабандар айык ягынан тосуп атып алышкан. Албетте тескери таасир берди. Элдин арасында катташ болбогондон кийин, соода сатык жүрбөгөндөн кийин эл барган сайын алыстай берет. Маданий байланыштар жок.
Üç bolsa ele mingen güreň boz. Ünlüda görünbes jakka ketken saňa, bayatam gülbeýiş barsaň gaýry koş. Jas bolsa gana mingen jaýdak boz. Jalgandan gözüň etken soň jan detke barsaň gaýry koş.